Ассаламу алейкум, момун мусулман бир туугандарым, кандайсыздар? Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мына буюрса бүгүн орозонун 9-чу күнүн кармап атабыз туугандар. Аллахым барыңыздарга дагы иман берсин, тен соолук берсин, күч кубат берсин туугандар. Бүгүн Кудай буюрса ошо 2025-жылдын сооп иш жазайлы экинчи чыгарылышын чыгарган турабыз. Мына орозо учуруна туш келдик буюрса. Биринчи чыгарылышты ушул жылдын январында чыгарганбыз туугандар. Буюрса бүгүн 3 үй бүлөгө алып барайын деп атабыз. Анан эртең менен мен ошо WhatsApp группалардан сурадым эле, бир 3 үй бүлө керек эле таап бериңиздерчи деп сиздерден. Анан WhatsApp-ыма көптөгөн адам жазды, барыңыздарга рахмат, Аллах ыраазы болсун. Анан Бала Саруу айылынын молдосу чыкты эртең менен. Бала Сарууда 3 үй бүлө бар депчи, ошол жака кел деп. Анан анда мен туура көрүп атам, ошо бир жерде эле бүтүрөйк депчи. Бүгүн бир жерден эле бүтүрөйүн деп атабыз 3 үй бүлөнүчү. Анан кийинкисине буюрса дагы ошо Манас районундагы кайсы үй бүлөгө насип кылса, ошолорго да барабыз. Ошо салымын кошуп аткан бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Мынакей ошо кимдер берип аткандары баары билебиз, ошо чектерин жиберет. Анан кече жакында бир Манас районундагы 10 жылдык өткүзөбүз деген жигиттерде салымын кошту кече жакында. Ошо жигиттерге Аллах ыраазы болсун. Иштерине ийгиликтер болсун. Жакшы иштер менен башташты быйыл буюрса ошо 10 жылдыктар. Жана дагы ошо Покровканын дагы бир тургуну 2 жолу акча салды. Алла ошо кичинекей бизнес бар Покровкада. Ошо ишине ийгиликтер болсун, Аллахтын берекесин берсин. Жана дагы салып аткан жигиттер бар, кичинеден болсо да колунан келишинче. Ошол туугандар кайрымдуу элибизге Аллах ыраазы болсун. Буюрса бүгүн сооп ишти баштадык орозо учурунда. Орозо учурунда дагы көп иштерди кылып калайык туугандар. Сооп кылам десеңиздер дагы мен ошо Мбанк номеримди экранга жазып койдум. Мбанктан башка реквизиттерим деле жок. О денги бар, О денги менен Мбанктын номери бирдей эле туугандар. Анан кандай салам десеңиздер ошол номерде да WhatsApp бар. Ошого кайрылсаңыздар болот. Акча салып аткан кезде чегин обязательно жибериңиздер. Анан эми быйыл дагы продуктунун кымбаттыгына байланыштуу дагы ошол мурда бир жаңы баштаганы 5000 менен баштаганбыз. Былтырлары эптеп 6000ге жеткизгенбиз. Быйыл да кымбатыраак болгондуктан кичине бир ошо 10.000ге чейин ушундай продуктуларды алабыз эми бир үй бүлөгө. Анда эмесе ошол туугандар баштайык. Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун дагы бир жолу. Орозо кармагандардын Аллахым өзү сыйлыгын берет экен. Аллахым ошого насип кылсын бардыгыбызды. Быйыл эми орозо кармай албай калгандар жумуштун айынан кармаганга да жетишсеңиздер болот. 9 эле күн өттү. Ошо кийин дагы орозо бүткөнүн 9 күндү улантып берсеңиздер болот туугандар. Ушул негизи сонун сооптордон кур калып калбаңыздар туугандар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Турар ТВ, аты жөнүм негизи Искендеров Турар, ошо каналым менин атыман коюлган негизи. Ошол мен да ошо себепкер болуп жүрө берейин. Дагы видео ошо отчет кылганыбыз башкаларга да үлгү болсун деп видеого тартабыз. Ошо видеого да уялбастан түшө берсеңиздер болот. Анткени Аллахым ошол сиздерге насип кылат, ошо барган үй бүлөлөргө. Ошол тарткан видеобузда башкаларга да үлгү болуп, канча деген адам да сооп иштерди жасап калды. Ушул нерсенин аркасынан. Анда эмесе баштайык туугандар, азыр бир магазинден ошо продуктуларды алып алып, анан жанымдагы жигит экөөбүз ошо машинасы менен продуктуларды жеткирип келейик. Бүгүн буюрса 3 үй бүлөнү барып кубандырып келейик. Буюрса туугандар бардыгын алдык. Эми коробкаларга бардыгын бөлүштүрүп окшош кылып ундарды да алдык. Анан дагы эчтен картошка ушундайларды алып анан чыгабыз буюрса.
Assalamu alaikum туугандар. Мына буйырса мен Баласарга келип калдым. Мына буйырса жаңы эле намаз окуп чыктык бешимди. Анан бул жактан Баласардын молдосу менен эртең сүйлөшкөм. Муктаж үй бүлөлөр бар деп ошо айтты эле. Кандай үй бүлөлөр бар эми өзүңүз айтып бериңиз, бул жакта үчөө бар дедиңиз эле. Assalamu alaikum. Rahmatullah barakatuh. Allah Taala чек мактар шүйлөр болдун. Пайгамбарга салат жана саламдар болдун. Ушул өзүнүн ыйгыр Рамазан айында кайрымдуулук кылып жаткан инсандардын барлыгына Алла Таала рахматын жаадырсын. Алла Таала бул дүйнө акыртта бактылуу болсун. Айлыкта ушу бир 3 үй бүлө бар эле. Ошолорго айттым эле турар балабызга. Турар балам ушу 3 үйгө жардам алып келген экен. Ошолорду берүүгө аз чыгабыз. Алла Таала ошо жардамга ыраазы болсун. Алла Таала ошо жетим жесирге жардам берген инсандардын дайыма жүрөгүн жумшак кылсын, дайыма жүрөгүн таза кылсын. Алла Таала бул дүйнө акыртта бактылуулугун берсин. Амин. Аллаху акбар. Анда үй бүлөлөр көрсөтпөсө? Ошо көрсөтпөйүн жүргүлө. Жүрүңүздөр. Мына биринчи үй бүлөгө келдик, Баласардага. Бул жактын тургуну азыр квартирада жашайт экен бул үйдө. Жалалабадтан келген экен, ушундайбы? Жалалабадтан келишет квартирада турушат ушулар. Канчадан бери ушул жакта? 5-6 жыл болуп калдыбы турган? 5-6 жыл. Мен былтырлар келгенде айтылган мезеле да бул үй бүлөлөр. Айтчу эмес, анан азыр берип атып, 2 жылдан бери берип атырмын. Сиз берип атыпсыз, Анда келген күн болушту. Бир бөлүгүн ушул жака түшүрөйүк азыр. Анан 2 бөлүгүн 2 үй бүлөгө барабыз. 2 үй бүлөгө алып барабыз. Үйдө буйра жарым бар бекен, кирип чыктыңыздар? Бар, апа бар, балдар бар, бардылар экен. Оппа, кеттик. Карыга коёбуз жерге. Şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar, ушул жерге биринчи үй бүлөгө көп баш келди. Уну бар экен, параттардын баардыгы бар экен. Аллах Таала ыраазы болсун. Ушу жардам кылгандар бар, Аллах Таала жардам болсун. Бул дүйнө акыртта жардам болсун. Ушундай кайрымдуу балдар бар экенине, ушундай кайрымдуу балдар биздин арабызда өсүп атканына, ушундай кайрымдуу балдарды тарбиялаган ата-энелерине Аллах Таала ыраазы болсун. Аллах Таала ар дайым алардын жардамында болсун. Биз элдин жардамында болсок, Аллах Таала биздин жардамыбызда болсун. Аллах Таала баарына ыраазы болсун. Алла разы болсун. Сиздерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Жардамыңыздарга кыргыз элинин орозосу кабыл болсун, мусулмандардын жардамыңыздарга чоң рахмат. Бизден кайтпаса Кудайдан калсын. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Амин. Сіздерге Аллахым ден соқ берсін, балдарыңыздарға иман берсін. Рахмат. Келешекте бұйырсын, тақуалы мұсылман болсын, нәсіп болсын. Алла разы болсун, чоң рахмат. Туғандар, екінші үй бүлөгө бұйырса тапшырдық продуктыларды. Қанша балаңыздар бар сіздердің? 7 балам. 7 бала. Микрофон сізге берейін. Мына Кудайга шүкүр, экинчи үй бүлөгө келдик. Булар 7 бала бар. Андан жаш элме үй бүлө. Ушул жерге Аллах Тааланын рахматы менен, Аллах Тааланын буйругу менен мына күн помош келген экен, жардам келген экен. Аллах Таала бул дүйнө акыртта баардыгын бактылуу болсун. Мына Кудайга шүкүр, ушу муктаждарга Аллах Тааланын рахматы жаап турган Рамазан айында келген жардамга биз абдан ыраазыбыз. Аллах Таала ыраазы болсун баарына. Алла разы болсун жардамдарыңызга. Ушу бизде аз камсыз болгон семьяларга жардам берип, жакшылыктарыңыз Алладан кайсын. Аллах Таала сиздерди сүйүндүрсүн. Бул менин көрүүчүлөрүм да, көбүнчө ошолар салат да. Көрүүчүлөрүм, катталуучуларым. Манасырайын тургундары өздөрү да 2 жылдан бери ушундай иш кылабыз да биз. Абдан жакшы экен, абдан жакшы. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик ошо. Сіздерді анда ден соолуктуу болуңуздар, оорубаңыздар, орозоңуздар кабыл болсун, Сиздердин да ниетиңиздер кабыл болсун. Мына туугандар, буюрса 3-чү үй бүлөгө келдик. Мына кайра коебуз. Оппа. Аманатыңыздардын баарына 3 үй бүлөгө жеткирип бердик, туугандар. Сиздерге рахмат. Салам алейкум. Мына 3-чү үй бүлөгө келдик.
ушул жерде жардамына 2 үй бүлөгө тапшырганда 3-чү үйгө тапшырып атырык. Аллах Таала ушу Турарга жана анын жамаатына, ушу Турар телевидениеден Алла ыраазы болсун. Ушу Турарга ошо жардам берип ушул жерге башын бириктирип турар. Башын бирип жамааттын баардыгын чогултуп ушул жерге кайрымдуу иш кылып атканына Аллах Таала ушуларга ыраазы болсун. Аллах Таала баардыгын үй бүлөсүнө ынтымак ырыскыр ашкер иман берсин. Аллах Таала ойлогон ой тилектерин ишке ашырып иштеген иштерин ийип берсин. Кармап жаткан орозорду кабыл кылып бүтө тааты ибадаттарды кеп жүз кабыл кылсын. Аллах Тааладан эмне жакшы тилейт, Аллах Таала баарын кабыл кылсын. Ушу жетим жесирлерге муктаждарга жардам бергендер бар, Аллах Таала өзү жардам берсин. Алла ыраазы болсун барга. Рахмат айланайындар. Дайыма ушундай кайрымдуу иштерди көбөйтө бергиле. Биз кыргыз элбиз, биз мусулманбыз, биз боорукер элбиз. Ушундай боорукер иштетейик. Аллах Таала Kimlikler şu demeyle invite. Эки муктаж үй бүлө бар берди. Эки муктаж үй бүлө бар. Эки бала, эки кыздан бардыгы. Anna sizlerde orozonguzlar kabul bolsun da. Эч кейбеңиздер буйрсам Аллах насип кылса дагы болот буйрса. Кудай буранда болот. Алла разы болсун сиздерге, чоң рахмат. Жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Жолуңуздар нары карай жылуу берсин. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, мейлиңиздер анда жакшы туруңуздар. Мен жакшы. Мына туугандар, буйрса бүгүн жакшы күн болду. Орозонун күнүндө үй бүлөгүн кубандырдык бүгүн. Ошо салымын кошкон бир туугандарыбызга рахмат. Дагы бул ишти токтотпойбуз, улантабыз туугандар. Биз ушундай фонд түзүп ушу элге жутка, ушу жетим жесирлерге, жетишпегендерге жардам берип атканына Аллах Таала ыраазы болсун. Бардыгыбыз тең кыргызбыз, бардыгыбыз тең мусулманбыз. Мусулман эч качан жетимин жерге калтырган эмес. Дайыма ушундай жардамдарды берип турган. Дагы да ушундай жардамдарды берип турууга Аллах Таала бардыгын насип этсин. Колубуздан келген жардамды берип турайлы туугандар. Бардыгыбыз тең ошо кайрымдуу иштерди кылууга Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Таала ошо Рамазан айында кылган кайрымдуу иштердин бардыгын жетимишезе андан да көп көбөйтүп турат. Ким жардам берди, ошонун баарына Аллах Таала бул дүйнө акыретте жардам берсин. Аллах Таала баарыбызга бул дүйнө акырет бактылыгын берсин. Кармаган орозобузду кылган ибадат намазалыктарга кемсиз кабыл кылсын. Баарыбызды Аллах Таала биртсин башыбызды. Мына туугандар дагы кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө барыңыздар аман эсен болуңуздар. Сизге рахмат. Ушундай Сизге рахмат. Жамаатка рахмат. Ушу кайрымдуу кылган балдарына рахмат. Мен ушундай жүрөгүмдү сүйүнсө, биз да кошо жүрөгү сүйүнүп атырды беле. Ушу жакшы иштер. Баардык жүрөктөрүн сүйүндүрсүн. Буйрса. Жакшы, Аллах Таала ыраазы болсун барга. Жакшы иштерин эле аркасында жүрөлөйүк ушундай. Жакшы иштер болду. Мейлиңиздер анда. Мен жакшы. Мен жакшы айланайм кыздар.